Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Адабият адамдын аң сезими, жашоо турмушу демекчи. Бүгүн биз адабият бөлүмүндөгү атайын китептер менен тааныштыралы деп отурабыз. Мен айтып берчү китеп бул Бөрененин кыялы деп аталат. Бөрененин кыялы деген бул кытай тилинен кыргыз тилине которулган китеп болуп эсептелинет. Ал китептин автору Шэн Шыси жөнүндө айта турган болсок, ал Кытайдагы белгилүү балдар жазуучусу деп аталып келет. Тагыраагы ал Шэн Шыси жазуучу деген жалаң гана бул айбанат жаныбарлар тууралуу мыкты деген чыгармаларды, аңгемелерди, повесттерди, романдарды жазып келет. Бул Кытайдагы мыкты жазуучулардын бири болуп эсептелинет. Бул Шэн Шыси 1980-жылдары бул адабият чөйрөсүнө аралаша баштаган. Бунун эң алгачкы чыгармалары ушул кыска аңгемелерден туруп кийин деген бул романдарга айланган десек болот. Шэн Шысинин Бөрененин кыялы аттуу чыгармасы бир нече тилдерге которулуп, бардык дүйнө жүзүнө таралган чыгармалардын бири болуп эсептелинет. Бул китеп 1990-жылдары алгачкы басмадан жарык көрүп, 20дан ашык жолу Кытай тилинде жалпы калың катмарына жеткен десек болот. Эгерде бул Шэн Шысинин айта турган болсок, бул айбанаттар тууралуу баяндардын падышасы деген титулга ээ. Демек биз ушундай улуу жазуучунун чыгармалары менен кыргыз тилинде таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Демек бул китепти ар бирибиз окушубуз керек деген ойдобуз. Адамзаттын жашоосун бул адабий каармандар менен чагылдырып берүү бул албетте жазуучунун талантынан себепкер болот. Эгерде биз жашоо турмушубузду өзүбүздүн китебибиз же чыгармабыз аркылуу жалпы адамзаттын коомуна жеткире алсак, демек анда мыкты чыгарма болуп эсептелинет. Тагыраагы ушул Бөрененин кыялындагы бул карышкырлар дүйнөсүнүн, тагыраагы бөрүлөрдүн жашоосу аркылуу адамдар коомунун азыркы жашоосун чагылдырган бул мыкты чыгарманын мазмуну жөнүндө тааныштыра турган болсок, бул китеп 6 бөлүмдөн турат. Так айтканда, бул бөрүлөр жашоо мыйзамы, бөрүлөрдүн ошол бала тарбиялоодогу ар кандай колдонгон өздөрүнүн ыкмалары, тагыраагы ушул көк жал бөрүнү үйүр башчы кылып тарбиялоодо мыкты деп чагылдырылган өзүнүн образдарын айтып берген. Бул чыгармадагы баш каарман Зылаң Бөрене өзүнүн 5 бөлтүрүгүн жарык дүйнөгө алып келип, бирок жашоонун кандай гана оор турмушуна кабылса дагы анын 4 бөлтүрүгү гана тирүү калып, ал 4 бөлтүрүктү ар түрдүү ыкма менен жашоого тарбиялап, келечектеги үйүр башчысын көк жал бөрүнү тарбиялап чыгаруу өзүнүн эң негизги максаты болот. Бирок тилекке каршы бул Зылаң эне өзүнүн канчалык жашоо турмуштагы ушул болгон күчү менен күрөшсө дагы, кандайдыр бир себептер менен улам бир бөлтүрүгүнөн айрылып отуруп, аягында өзүнүн кара күчүн, өзүнүн жанын аргасыздан ушу келечектеги бөлтүрүктөрү өзүнүн тукумунан үйүр башчы чыксын деген ойдо өзүн курмандыкка чалат. Бөрүлөр жашоосу абдан катаал, оор турмушту чагылдырып өтөт эмеспи? Жазуучу бул чыгарма аркылуу адамдардын жашоосундагы кандайдыр бир образды, тагыраагы энелер мектеби, аялдардын ошо өзүнүн баласын тарбиялоодогу өзүнүн орду, максаты, аларды келечектеги мыкты башчы кылып тарбиялоодогу кандайдыр бир сапаттар чагылдырылгандай. Эгерде биз балдар жазуучусу деп айткандай, балдар адабият аркылуу, ошол каармандардын образы аркылуу биз балдарыбызга таалим тарбия бере турган болсок, анда сөзсүз ушул китепти окуп, өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды келечекте башчы кылып тарбиялоо үчүн ушул китепти окусаңыздар, сиздерге абдан жакшы натыйжа берет деген ойдобуз. Бул чыгарма кыялды жана кармашты, жеңилүүнү жана жеңүүнү чагылдырган мыкты чыгармалардын бири болуп эсептелинет. Бөрененин кыялы деген чыгарманы окуу менен бирге сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды тарбиялоодогу мыкты образды көрө аласыздар. Китеп жан дүйнө азыгы, китеп акыл казына демекчи. Ар бириңиздер ар убак китеп текчеңиздерди жаңылап туруңуздар.